Америка Кошмо Штаттары менен Сауд Арабиясы жарандык атом энергиясы жана АКШтын алдыңкы F-35 аскердик учактарын сатып алуу боюнча ири келишимге кол коюшту. Мураскер Ханзада Мухаммед бин Салмандын Вашингтонго жасаган сапары учурунда эки өлкө жарандык атом энергиясы боюнча биргелешкен декларацияны ратификациялашты. Президент Дональд Трамп мындан тышкары эки өлкөнүн ортосундагы аскердик байланыштарды бекемдеп, келечекте F-35 учактары камтылган ири коргонуу пакетин сатууга макулдугун берди. АКШнын президенти Дональд Трамп Сауд Арабиясын НАТОга кирбеген чоң союздаш деп атап, эки өлкөнүн ортосунда аскери байланышты күчөтүүнү көздөрүн билдирди. Ал чет элдик өнөктөштөр үчүн коргонуу, сууда жана коопсуздук жаатындагы кызматташуусунда артыкчылык берет. Ал арада Джамал Хашоггинин жесири 2018-жылы журналист күйөөсүн өлтүрүшкөнү үчүн Сауд Арабиясынын Мураскер Ханзадасы түз кечирим сурашын талап кылууда. Ага чейин Мураскер Ханзада Джамал Хашоггини өлтүрүү чоң ката болгонун билдирген болчу. Мындан сырткары ал АКШнын президенти Дональд Трамп Мураскер Ханзаданы коргоп жатканына катуу нааразы болгонун айтты. Оккупацияланган батыш чейекте зомбулук жанданган соң Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху Израиль Газада Хамасты куралсыздандырып, бардык фронтто согушту аяктоого чечкиндүү киришкенин айтты. Шейшемби күнү палестиналыктар бир жөөттү бычактап өлтүрүп, калган үчөөнү жарадар кылышкан. Кийин палестиналыктарды израилдик аскерлер атып салышкан. Кул салуу келгендер зомбулукту күчөткөн маалда болуп жатат. Расмилер анын ичинде АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио башаламандыктан улам Газадагы ок атышпоо келишими бузулушу мүмкүн экенин эскертти. Хамас Газаны башкаруу боюнча АКШнын планын четке кагууда. Ливандын саламаттыкты сактоо министрлиги Сидон шаарынын жанындагы палестиналыктардын качкындар лагерине жасаган Израилдин чабуулунан бери дегенде 14 адам көз жумганын кабарлады. Мамлекеттик маалымат каражаттары Айн ал-Хеллей лагеринде жайгашкан мечиттин жанындагы унаа бутага алынганын маалымдаган. Расмилер Израиль дрон менен сокку урганын айтышууда. Ливандын мамлекеттик маалымат агенттиги анда Акар жана Халет бир Ал-Валид мечити бутага алынганын кабарлады. Курмандыктардын саны жана чабуулда келтирилген чыгым дале эсептелип жатат. Хамас Ливандагы палестиналыктардын качкындар лагеринде аскердик объектилерин башкарат деген Израилдин айыптоосун четке какты. Топ Израилдик Айн ал-Хелвей лагерине урган Израилдин соккусун жырткычтык деп атап, ал Хамастын машыгуу жайы болгон эмес деп билдирди. Хамас Израиль бомбалаган жай жаш балдар ойногон спорттук аянтча болгонун белгиледи. Израиль болсо бир имаратка сокку урган видеосун жарыялаган. Бирок Хамас Ливандагы лагеринде аскердик машыгуу жайларыбыз жок болчу деп маалымдады. Украина согушка байланыштуу экологияга зыян келтирди деп Орусиядан 44 миллиард доллар өндүрүүнү көздөөдө. Жаңжалдан улам климатты жылуу кылган эмиссия көбөйгөндүктөн биринчи жолу ушундай талап коюлууда. Анын ичинде аскердик операция учурунда колдонулуучу күйүүчү май, цемент жана болоттун эмиссиясы да бар. Испания Украинага 946 миллион долларлык жаңы аскердик жардам жөнөтөөрү жана АКШдан 17,5 миллион долларлык аскердик жабдык алып берерин билдирди. Орусиянын басып киришине каршы Киевдин абадан коргонуу түзүмүн күчөтүү максатында Европаны калыбына келтирүү менен бирге Испаниянын премьер-министри Педро Санчес Украинанын президенти Владимир Зеленский менен өткөн биргелешкен маалымат жыйыны учурунда аскердик жардам тууралуу жарыялады. Америка, Польша жана Румыниянын аскерлери учурда АКШда чыгарылган Меропс дрон түзүмдөрүн башкарууну үйрөнүшүүдө. Аталган түзүм тез, жеңил дронду колго түшүрүүчү каражатын колдонуп, камикадзе дрондорун талкалоого ылайыкташкан технология. Эксперттер Меропс түзүмү Орусиянын Украинага каршы колдонуп жаткан шахет дрондорунан 10 эсе арзан экенин билдиришти. Машыгуу программасы болгону 2 аптага созулуп, анын алкагында аскерлерге түзүмдү колдонууну үйрөтүү көздөлүүдө. Британиянын Mi-5 чалгын кызматы мыйзам чыгаруучуларга кайрылып, Кытай чалгындоо маалыматын чогултууга жана парламенттин ишмердүүлүгүнө таасир көрсөтүүгө аракет кылып жатканын эскертти. Британиянын коопсуздук министри Дэн Джавейс парламентте Кытай жана башка чет элдик агенттерден коргоо үчүн тыңчылыкка каршы өз планын жарыялады. Ал эми Лондондогу Кытайдын элчилиги болсо мындай дооматтарды четке кагып, аларды ойдон чыгарылган жана кара ниет жала деп атады жана Британияны Кытай менен Британия ортосундагы мамилелерин бузууну токтотууга үндөдү. Бейжин бул дооматтар боюнча Британ өкмөтүнө расмий өкүлчүлүгүн тапшырганын билдирди.
Боливиянын президенти Родриго Пас селден жабыр тарткан шаарга барды. Ал жерде куткаруу топтору жана тургундар ылайдын арасынан дайынсыз кеткен адамдарды издеп жатышат. Өлкөнүн маалымат каражаттары жабыркаган инфраструктураны калыбына келтирүүгө бюджеттен бөлүнгөн каражаттан сырткары эл аралык кызматташуунун алкагында гуманитардык жардам үчүн 380 000 АКШ доллары бөлүнгөнүн кабарлады. Өрт өчүрүүчүлөр жеринде тургундарды куткарып, дале дайынсыз болуп жаткан 2 адамды издеп жатышат. Франциянын экология министрлиги Париж келишиминин алкагында дагы 75тен ашуун өлкө климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү пландарын аткарышы керектигин билдирди. Ал ага карата ар бир өлкө чара көрбөсө глобалдык эмиссия азайбай турганын айтып, чара көрүү кечиктириле берсе, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшкө коркунуч чараларын билдирди. Google Gemini 3 жасалма акыл жардамчысын чыгарды. Ал жасалма акылдын акыркы модели. Анын жаңы мүмкүнчүлүктөрү акча табуу продукциялары, анын ичинде издөө түзүмү менен интеграция болгон. Gemini 2 чыгарылганына 11 ай өтүп, бул модель бир канча жасалма акыл көрсөткүчтөрүнүн алдыда болгон. Компаниянын аткаруучу директору Сундар Пичай аны Google'дын эң акылдуу модели деп атады. Gemini 3-түү премиум катталуучулары жасалма акыл режими аркылуу колдоно алышат. Ал арада Google Gemini агентин да көрсөттү. Ал саякатты уюштуруу жана келген каттарды иретке келтирүү сыяктуу көп баскычтуу тапшырмаларды аткара алат. Евро биримдиктин жөнгө салуучу органы 19 ири технологиялык компанияны, анын ичинде Amazon Web Services, Google Cloud жана Microsoft'у үчүнчү тараптын маанилүү эсептөөчү провайдерлери катары дайындашкан. 2025 жылдын январь айынан бери күчүнө кирген эрежелер евро биримдиктин 3 мыкты каржы көзөмөлчүсүнө негизги банк жана каржы кызматтарын колдогон технологиялык фирмаларды түздөн-түз көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Бул кадам сектордун маалыматты сактоо базасынан жана тышкы технологиялык камсыздоочулардан көз каранды болбой, өзгөчө масштабтуу өчүрүүлөргө байланыштуу тобокелдиктерди азайтуу максатын көзөйт. Amazon компаниясы Zoox робот такси кызматы Сан-Францискода толук кандуу коммерциялык максатта колдонууга өтүүдө. Унаанын рулу, педалы жана арткы күзгүсү да жок. Өткөн айда аны тандалган чектелүү гана адамдар колдонуп келишкен. Анда болгону 4 адам эки-экиден отуруп бири-бирин карап кете алышат. Карталар кызмат көрсөтүү аймагынын ичинде каалаган жеринен туруп унааны чакыртса болот. Учурда компаниянын автопаркында 50 робот такси бар. Алар Сан-Франциско жана Лас-Вегаста кызмат көрсөтүшүүдө. АКШ чийки мунай жана күйүүчү май запасын кескин көбөйткөндөн кийин шаршемби күнү мунайдын баасы түштү. Brent маркасындагы чийки мунайдын 1 баррели $64,6 арзандаса, АКШнын WTI маркасындагы мунайы $60,5 түшкөн. Американын нефть институтунун маалыматына ылайык, өткөн айда АКШда чийки мунай запасы 4 миллиондон ашуун баррелге көбөйгөн. Анын ичинде бензиндин запасы да көбөйүүдө. Аналитиктер запастын көбөйүшү суроо талаптын аздыгынан кабар берерин айтышат. Бирок шейшемби күнү АКШ Орусиянын мунайына жаңы санкция жарыялашы жана Украина Орусиянын энергетикалык инфраструктурасына сок куруп жатканына карабай баалар түшүүдө. Салмагы 100 кг болгон Америка деп аталган алтын унитаз аукциондо $12,1 миллион сатылды. Анын баштапкы баасы $10 миллион болгон. Ал экинчи экземпляр болуп эсептелет. Биринчиси 2019 жылы Британияда көргөзмөдө турган учурда уурдалып кеткен. Унитазды сатып алган адам атын атагысы келген жок. Анын автору италиялык сүрөтчү Маурицо Каттеллан. Автордун айтымында алтын унитаз АКШнын ашыкча байлыгын шылдыңдоо катары жасалган.